Саламатсыздар, өтүз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача тааныш болуңуздар. Бүгүн элдик парламент кыймылынын мүчөсү Бекболот Талгарбеков өзү жана аны менен пикирлешип бир топ саясатчылар мындан 3 жыл мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевден отчет талап кылганы үчүн камалганбыз деп маалымат беришти. Бул ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Кыргыз темир жолу ишканасында жемкорлук аныкталгандыгын кабарлады. Кара Дарыя айыл аймагында жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, 2 бала бакчанын курулушу башталган. Буга муктаждык жашоочулардын суроо талабынан көптүгүнөн келип чыккан. Быйыл 19-жылдын акырында иштөөгө берип балдарды эме кылганга даярданып азыр. Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагында жыл сайын ар бир айылда ыркес өтөт. Мындай самалык быйыл Каракөл айылында улантылды. Бүгүн элдик парламент кыймылынын мүчөсү Бекболот Талгарбеков өзү жана аны менен пикирлеш бир топ саясатчылар мындан 3 жыл мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевден отчет талап кылганы үчүн камалганбыз деп маалымат беришти. Мындай дооматтарын билдирген саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Бектур Асановдор Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын жыйынына катышты. Комиссиянын мүчөсү Талант Мамытов кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө демилге депутаттардын кайрылуусун окуду. Анда демилгечи депутаттар экс-президент Алмазбек Атамбаевди оор кылмыш иштерине байланыштуу айыптап жатышат. Аны менен катар учурда Ички иштер министрлигинде сурак берип жаткан Шамил Атаханов Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча сурак берип жатып, Алмазбек Атамбаев президент кезинде Батукаевди бошотууга тапшырма берген деп көрсөтмө берген. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Мырзалы Жумабаев маалымат берди. Эске салсак, Кримтөбөл Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында экс-премьер, вице-премьер Шамил Атаханов 21-майда кармалган. Бирок тергөө менен иштешүүгө даярдыгын билдиргени үчүн баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, 7-июнь күнү үй камагына чыгарылган. Бул ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Кыргыз темир жол ишканасында жемкорлук аныкталгандыгын кабарлады. Мекеменин берген маалыматына ылайык, 150 универсалдуу жарым вагонду 432 миллион сомго сатып алуу боюнча сынак өткөрүүдө мыйзам бузулган. Жарым вагондун бир даанасы $35,000 сунуш кылынган компания тандалып алынбай, $41,000 саткан ишкана жеңүүчү деп табылган. Натыйжада мамлекеттик бюджет 69 миллион сомго зыян тарткан. Аталган факт жазы кодексинин ачык торуктарды, аукциондорду же тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу беренеси негизинде каттоого алынды. Учурда аталган факттын боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Ал эми Баткен областынын прокурору маркум Манарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу шек сыналып жаткан Мелис Калыковдун сотунда эки тарап каймайтышып, бири-бирине кол көтөрүүгө чейин барышты. Мындан улам иште алып барып жаткан судья Жолборс Кудаяров отурумду токтотуп, кийинки кароону 1-июлга дайындады. Эске салсак, Баткен областынын прокурору 43 жаштагы Нарбай Мамажаковдун киши колду болгон сөөгү өткөн жылдын ноябрь айында Баткендеги тоо арасынан табылган. Туркияда сойкулук менен алектенүүгө байланыштуу шек саналып кыргызстандыктар кармалды. Бул тууралуу 17-июнда жергиликтүү СН Турк телеканалы билдирди. Маалыматта Туркиянын Трамзон аймагында 200 полиция кызматкери катышып, атайын операцияда 28 чет өлкөлүк кыз-келин сойкулук беренеси боюнча шектүү катары кармалды. Колго түшкөндөр Украинадан, Грузиядан, Азербайжандан, Орусиядан жана Кыргызстандан барганын айтышкан. Белгилей кетсек, Туркияда сойкулук үчүн кармалган чет өлкөлүктөрдү жергиликтүү миграция мекемеси депортациялайт. Базаркулгон айыл аймагында жер талаш чыры дагы күч алды. Үч эмчек таштанды таштоочу жайга жанаша жайгашкан айыл чарба багытындагы 10 жылдык мөөнөтү менен ижарага берилген 7 гектар жер тилкеси өткөн жылдын декабрь айында жеке менчик колдорго 240 000 сомго сатылып кеткен. Мындай маалыматты бир эле андагы тургундар эмес, ал Тургай Базаркулгон айыл өкмөтүнүн башчысы дагы тастыктайт. Анткени экинчи тарап бул багытта кандай жооп берет? Кененирээк төмөндөгү видео материалда. Депутат эми айыл өкмөттү шайлаш үчүн, шайлап коюш үчүн бир өзү жалгыз шайлабайт. Анын акчасы бар, чөнтөгү калың, катар-катар кирпич заводдору бар, катар-катар мал базарлары бар, акча ошондо. Ал бейбечара бизге окшогондорго акча жок да, сайрап кала беребиз, үнүбүз бийликке жетпейт. Чындыгында прокуратуранын өзүнүн акча менен жабат экен, жогорку бийликтегилер жабат экен.
Бардыгын азыр акча чечип калды да. Бул мында акыйкаттык үчүн деп келген Беш Бадам айыл элинин бирөөсүнүн гана пикири. Бүгүнкү күндө жер там салуу үчүн 4-5 сотук жерге зар болгон айыл эли Айыл Чарба багытындагы 7 гектар жер тилкесинин жеке менчик колдорго өтүп кеткендигине нааразы. Мен мына бала акыркы балам 7 балалы болду. 7 балалы 6 сотук жерге өтүп бир адам 7 гектар 8 гектар эле алган болсо кандай болду анан? Мен акыркы балам 7 балалы болду мына. Bir үйde oturalım ekan, mына жердин баарды билет мына жерде. Bir adam 7 гектар неріп алган болсо, туура эмес да. Алар бүгүн мындай дооматтарын айыл өкмөт башчысына койгону келишкен жок. Тескерисинче аны колдоо иретинде чогулушкан. Алардын айтымында дал ушул 7 гектардын арты менен учурда жергиликтүү бийликке карата жогору жактан буттуусулар телефон аркылуу коркутуулар орун алууда. Тааныйт болчумун жогорку кеңештин депутаты, ушу бир райондун тургунубуз бардыгыбыз. Анан ушул жер боюнча сураганда мен бул жер мыйзам бузуулар менен өтүп калыптыр. Баягы Айыл Чарба мыйзамынын 13 статьясында так эле жазылып турат. Кошумча ижаралоого тыюу салынат деп. Анан ошол мыйзамды айтып эле ушу туура эмес болуп калыптыр. Ошону жергиликтүү кеңештин депутаттары талап кылып аткандыгына мен карап атам. Десем мен сен ал жерге тийбе, тийишпей эле кой. Андан башка ошончо мыйзамсыз жерлер толтура, сен ошолорду кара. Мен туугандарыма караштуу бир 30-40 гектар жер бар. Да мен басмырлап, анан тийишпей эле кой ал жерге, наркы дүйнөгө дагы экөөбүз тең жылаңач кетебиз. Тиги бул деген сөздөрдү айткан. Албетте ар бир жагдайдын эки тарабы болот жана алардын бир маселе үстүндөгү ой пикирин бирдей коомчулукка жеткирүү биз журналисттердин милдети. Андыктан тургундар тарабынан дарегине дооматтар айтылып жаткан жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаты Элдияр Жуманазаров өз оюн төмөндөгүчө билдирет. Сот териштирип атат бул 7 гектар боюнчачы 10 жылга мөөнөткө алганмын. Кудай кааласа дагы 2024 жыл бул өкмөткө тапшырылат бул. Эч кандай өзүмө сопуз эмес бул. Бул жерге ушу Айыл Чарба багытындагы жер, эми бактандыруу ушу алма, кокон гүлөр сексем деп лабораторияга топурагына алып жөнөтүргөнмүн. Кудай кааласа ушу өнүктүрүү деп ушу кудай кааласа 2024 жыл кайра тапшырылат бул. Анан булар ушу кароолоо үчүн эле Алтынбеков Айбек деп үстүндө бул турат деп туруп Алтынбеков Айбекти каргалап эле кошуп атат да бул жердечи. 7 гектар жер маселеси боюнча. Жаңа Чолпон ТВ'де келип кетти эле. Ким жооп берет? Азыр жооп бербейт, потому что прокурор сотто. Прокурор соттун келиши менен анын уруксаты менен только бере алат маалыматты. Бирок тергеген адам берсе болбойбу? Биз тергебейбиз эже. Бизде тергөө жок прокуратурада. Биз фин полицияга жибергенбиз. Ал документти сиздер фин полицияга жибергенсиздер, э? Облустун материалды облук прокуратурага жибергенбиз, облук прокуратура фин полицияга жиберген. Облук прокуратурага сиздер жибергенсиздер. Ал жактан облук финге жиберишкен уже. Сиздерде азыр документ жок экен да ал, э? Азыркы учурда биз райондук прокуратурадан чыгып келатабыз. Бул жерде өзүңүздөр жоопту уктуңуздар. Демек биз областтык финансылык полициясынын кызматкерлеринен бул биздин сурообузга жооп алышыбыз мүмкүн экен. Өзүңүздөр уккандай азыркы тергөө ишин мына ушул кызмат жүргүзөт экен. Сапарыбызды дагы улайбыз ал жакка карай. Мындай учурларда суроолор жоопсуз калбаш үчүн биз журналисттер чукул тасмага тартуу аракетин көрөбүз. Прокуратура кызматкери берген жооптон соң биз финансылык полициянын имаратына карай жол алдык. Саламатсызбы? Биз Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясынан келдик. Жетекчилигиңизге же болбосо замыңызга кирип бир маселе боюнча. Чыгып кетти эле жерге. Замдан иштем чыгып. Чакырайын. Азыр 3:30 болду, саат бирөөсү бардыр жооп берген иш боюнча. Жок, начальниктан чыгып кетти иштем. Замдагы. Жок, эми саат 3:30 болду да. Чакырайын, ошо киши менен сүйлөшкө эле айрым. Чакырыңыз. Бул жерде иш убактысы шемби, жекшембиден башка күндөрү саат 9-дан 18:00-га чейин деп жазылган. Бирок жетекчинин да анын орун басарларынын дагы жоктугу билбейм эмнеден кабар берет. Мына ушинтип эл үчүн кызмат кылып, коррупция менен күрөшүүнү мамлекет ишенип тапшырган Бакыйган Кыргыз Республикасынын финансылык полиция башкармалыгынын Жалал Абад областык бөлүмүндө күндүзгү саат 15-те да жооп берүүчү бир да жетекчи орун басарларды иш ордунда жолуктурууга мүмкүн болбоду. Бул албетте өзүнчө бир коомдун талкуусуна коюучу чоң маселе экендиги талашсыз. Ал эми мамлекетке зыян алып келчү ар бир аракет мыйзам чегинде каралып, акыйкат
баа берилиши шарт. Канткен күндө да 240 000 сомго 7 гектар жер тилкесинин жеке менчик колго өтүп кетиши бул мыйзамсыз иштен кабар берет. Албетте буга баа берүүчү биз эмес. Андыктан бул багытта тийиштүү кызматтарда өзүнүн оң баасын берип, акыйкат чечим чыгарат деп үмүт кылып туралам. Улкан Кожоева, Бааман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн. Кара Дарыя айыл аймагында жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, 2 бала бакчанын курулушу башталган. Буга муктаждык жашоочулардын суроо талабынын көптүгүнөн келип чыккан. Имараттар бүткөрүлсө, айыл элине жакшы болуп, көйгөйлөр чечилет. Толугу менен кийинки сюжетте сөз болот. Бул имарат бала бакчага ылайыкташтырылган. Терезелери орнотулганы менен толук бүтө элек. 2019 жылдын ноябрь айында курулуш аягына чыгышы керек. Планга да киргизилген. Жергиликтүү казынадан акча каражаты бөлүнгөн. Президентибиздин аймактарды өнүктүрүү, саналиктештирүү деген буйругуна ылайык ушул балдар бакчасыны былтыр баштаганбыз. Азыр көзүңүздөр көрүп тургандай 70-80% бүтүп калды. Акча каражаты жергиликтүү бюджеттин өзүнүн эсебинен болот. Ушул күнгө чейин 2 миллион 300 000 акча каржыладык, иштеттик. Буюрса быйыл 19 жылдын акырында иштөөгө берип балдарды эме кылганга даярданып атабыз. Муну менен эле токтоп калбай, Кара Дарыя айыл аймагында дагы бир бала бакчанын имараты курулуп жатат. Буга да акча каражаты жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин санын көбөйтүү менен ага болгон муктаждыкты жоюуга шарттар түзүлмөк деп турушат мындагылар. Толук ушул мектепке чейинки тарбия менен камсыз кылуу үчүн бизге жок дегенде дагы 2 балдар бакчасын куруу зарыл болгондуктан былтыр айылдык кеңешке суроону коюп, жергиликтүү бюджеттен акчаны бөлүп, өзүбүздүн каражат менен 2 айылга өтө зарыл болгон, мектепке чейинки мекеме зарыл болгон 2 айылга өзүбүздүн күчү менен эле ушу балдар бакчаларын куруп баштадык. Бирөөгө Төш айылындагы Аксай мектебинин алдында, экинчиси Арал айылындагы Абдыкайымов орто мектебинин алдында. Жаңы салынып жаткан бала бакчалардын имаратынын курулушунун бүтүшүн карапайым калк да чыдамсыздык менен күтүүдө. Анткени бир топ жолу жергиликтүү бийликке бул маселе боюнча кайрылган жайы бар. Ушул элдин көйгөйүн угуп, азыр эми заманда өзүңөр билесиңер, илкөбөйдү, балдарыбыз немелерде, Россияда нерелерибиз бар. Ошол себептен биз айлыкты кайрылганыбызда ушул немени биздин көйгөй чечип салды. Эске сала кетсек, 16 000ден ашык калкы бар Кара Дарыя айыл аймагында учурда 4 бала бакча балдарга билим, тарбия берүүдө. Бактыгүл Тешебаева, Манас Назаров, Сузак району. Аксы районунда USAID эл аралык фондусу тарабынан каржыланган суу билем кызматташтык долбоорунун алкагында Орто Азия жана Ауганстан региондук экологиялык борборунун алдында Кыргызстан жана Өзбекстан кичи бассейндик кеңеши түзүлгөн. Аталган кеңештин өкүлдөрү Кыргызстандын Аксы районунда жолугушуп, Падыш Ата дарыясынын өзөңүндө сууну натыйжалуу пайдалануу жана окутуу менен эки элдин ортосундагы көйгөйлөрдү чечүү багытталган кеңешме өткөрүштү. Аталган долбоордун негизинде Падыш Ата дарыясынын күнү белгиленип, долбоорду аткаруучулар Кербен шаарына келип, Нусуп бийдин эстелигине гүл чамбар коюшту. Аксы окуясында курман болгондордун арбагына багыштап, шейит мазарга Куран окушту. Андан соң Сары Челек көлү менен таанышып, кооз жерлерин көрүп, зыярат кылып кетишти. Глобал маселелери, сууга багылык маселелери көрдүк. Bundan ташкары экологияга таалыклуу маселе, туризм маселеси ham өргөнүп чыктык. Mana бүгүн бизни Наманган hamda Ташкенттен келген делегация 20 кишиден ортугураак делегация келдик. Өз көзүбүз менен Сары Челекни көрдүк, Падыш Атаны көрдүк. Падыш Ата эс алуу жайында өткөрүлгөн кеңешмеде сууну сактоо, ыксыз чыгымдардын азайтуу, канал-арыктарды тазалоо боюнча сөз жүрдү. Эки элдин ынтымагын бекемдөө, туризмди өнүктүрүү багытында талкуулар болуп, бир жыйынтыкка келишти. Я радуюсь тому, что в рамках проекта мы можем решать вот эти проблемы именно благодаря местным органам власти. То есть всегда очень сложно выносить проблемы на республиканский уровень и находить решения. Да? Падыш Ата дарыясынын күнү долбоорунун алкагында окуучулар арасында сынак жарыяланган. Сынак Падыш Атанын кооз жерлерин сүрөткө тартуу, анын жаратылышы боюнча видеоролик даярдоо, ырларды жазуу боюнча жүргөн. Бүгүн ага катышкандардын мыктыларына сыйлыктар тапшырылды. Экологияны сактоо менен, сууду экономдук пайдалануу эки мамлекеттин кеңештери сүйлөшүү менен
ошондой эле ушул суудун негизинде туризмди суу жээктериндеги өнүктүрүү кээ бир чечилбеген маселелерди ушу кеңеште карап эки элдин кеңешинде чечүү маселелери жүрдү. Падыш ата дарыясынан аккан сууну баягы эффективдүү пайдалануу, экология жактан муну коргоо, эки элдин ынтымагын бекемдеп, келечектеги баягы чечилбей жаткан проблеманы өз убагында чечип, анан эки элдин ынтымагын сактап, жана ушул Падыш ата дарыясынан аккан сууну эффективдүү пайдаланып, аны дыйкандарга, фермерлерге өз убагында жеткизип берүү болуп эсептелет. USAID эл аралык фонду каржылаган бул долбоордун алкагында Аксы районунда 7 миллион сомдук 7 чакырым каналдар тазаланып, андан сырткары Жергетал айылына баруучу суу каналы бетондолуп, аяктап жаткан учуру. Ошону менен бирге эки элдин арасында карым катнашты чыңдап, туризмди өнүктүрүү маселелери да чечилип жаткандыгы белгиленди. Бул семинардын максаты мына эки эл ушул Падыш ата дарыясын үнөмдөп пайдалануу максатында, ошондой эле эки элдин ортосундагы ушул Кашка суу дарыясын пайдаланууда кандай көйгөйлүү маселелер бар. Ушул Өзбекстан тарапта, ошондой эле Кыргызстан тарапта. Ушул маселелерди азыр талкууладык. Кантип ушул маселелерди чечишибиз керек. Эки эл ушул сууну кантип үнөмдөп пайдаланышыбыз керек. Ошол максатта аябай жакшы семинар өттү. Зарина Жапар кызы, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксы району. Сузак районундагы Кызыл Тоо айыл аймагында жыл сайын ар бир айылда ыркеси өтөт. Мындай самалык быйыл Каракөл айылында улантылды. Ага таланттуу шайлар өнөрлөрүн көрсөтүү менен улуттук оюндар, када салттар чагылдырылды. Элеттеги элдин ыркеседеги маанайы кийинки материалда. Тоолу Каракөл айылында мындай самалык көптөн бери боло элек. Ага бүткүл айыл эли майрам катары кабылдап болгон аракетин көрүшкөн. Анын баарын бүгүн башка айылдан келген конокторго тартуулашат. Эл журт тынч болсун, заман тынч болсун. Şu zamandын жакшылыгынан, элдин турмуш оңолгондугунан ушул иштер болуп атат. Мунун кийин мындай болгон эмес вообще. Эми эл мындан нар жагы ушу кыргыз эли ынтымак болуп өнүп өсө берсин. Эми şu тынччылык болуп, эл ынтымак болуп, бирин бири сыйлаган кыргыз эли өнүп өсүп, дайыма ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Басууга камынып жаткан бөбөктүн жакындары тушоосун кесет, чалынбай басууга, турмуштун жолунда мүдүрүлбөй басып өтсүн деген тилеги менен бул сыяктуу кыз-кумай ат оюндарын, улуттук баалуулуктарды мындай самалыктардан көрүүгө болот. Каракөлдүн тургундары жакшы десем дагы болот. Жакшы уюштурганга, ырдаганга, бийлегенге качантан бери неме кылып жүрүшөт. Менин оюмча жакшы эле болду деп ойлойм. Кызыл Тоо айыл аймагында 20 айыл бар болсо, 12си тоолуу айылдардын катарын толуктайт. Ар жылы уланып келе жаткан самалык элдин сунушу, маданиятка жакындыгы менен калыптанып калганын айыл аймак башчысы белгилейт. Мына жалпы Кызыл Тоо айыл өкмөттөн айыл башчылар, жен себеттер биргеликте мына элдердин ошо жерде энелерибизди алып кеп, энелер майрамы менен ыркесени биргеликте жылда Кудай буйрса жылда өткөрөбүз. Ошо элдин ынтымактыгын, элдердин ичинде көңүлүн көтөрүп, кандай иш-чара болсо айыл өкмөтүбүздө, айылыбызда ошону биргеликте чогулушуп, ынтымакташып иштеп турган бул иш-чара. Элеттеги ыргеси бул эл ичиндеги өнөр ээлеринин таланттарына бай, каада салтуулаган улуттук баалуулуктарга толот. Дасторкон четинде даам сызып, элдин ынтымагы бекемделет дешет уюштуруучулар. Таттыгүл Жумакары кызы, Манас Назаров, Сузак району. Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата аймактарда алгылыктуу иштер жасалууда. Эл керегине жараган кылым карыткан имараттар салынууда. Сузак районуна караштуу Кара Дарыя айыл аймагында эскилиги жеткен фельдшердик, акушердик пункт жаңыланды. Аталган жай учурда карапайым калкка кызмат көрсөтүүдө. Медициналык жайда фельдшердин бөлмөсү, ийне сайчу бөлмөлөр бар. Бардык керектүү жабдылар коюлган. Бул жайды салууда материалдык жардам кайрымдуулук уюмдар тарабынан көрсөтүлгөн. Ал эми жергиликтүү бийликтин эсебинен жылытуучу системалары, ремонт иштери жасалган. Жашоочулардын айтымында мындагылардын тейлөө сапаты жана шарттары жакшы. Мурдагы ФАП
ошол мектеп жакта айылдын ичинде болчу. Эсиге жетип калган болчу да. Полдору түшүп, анан ошо сайыр маалында курулган үчүн нара кичинерээк. Талапка жооп бербей эле калды эле да. Жакшы иштешип атышат эми. Медайымдарга да чоң рахмат. Көйгөй чечилди. Арал айылынын жашоочуларына буга чейин фельдшер акушердик пункттун жоктугу көйгөй жаратып келген. Анткени талапка жооп бербеген, эскилиги жеткен имаратта калкка медициналык жардам көрсөтүлүп келген. Азыркы күндө айылда жаңы заман талабына ылайык ФАП салынып, 4000 калкты тейлөөдө. 4 медайым, 1 дарыгер иштейбиз. Бизге бул жерге жаңы ФАП курулгандан кийин атайын дарыгер бөлүндү. Бизде оорулуу диспансердин учетто отурган оорулууларыбыз дайыма үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып, дарыгерге көрүнүп келет эле. Ал эми бул жаңы ФАП ишке киргенден бери 1 дарыгер бөлүп берди бизге. Дарыгер полный диспансердин учеттогуларга рецепттери жазып берет, кеңештерин берет. 5 жашка чейинки балдарга амбулаторный лечение жазып берет. Эмгек жамааттын жана жергиликтүү тургундардын кыялы жарыяланган жылда ишке ашырылган. Кызматкерлер элге жардам көрсөтүүдөн тышкары ФАПтын айланасын көрктөндүрүүнү да колго алган. Эң башкысы медайымдардын кайрылгандарга жасаган жылуу мамилеси бейтаптарга күч берет. Давление нормально экен. Белгилей кетсек, Карадария айыл аймагында жалпы 3 фельдшердик акушердик пункт элге кызмат көрсөтүп келет. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Сузак району. Бүгүнкү алган маалыматтарды ушулар түздү. Түз эфирде Жамалбек Темирбаев болду. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламат болуңуздар.